Акыркы жылдары Баткен облусундагы төрөттүн башка аймактарга салыштырмалуу саны өскөн. Ошол эле учурда ымыркайлар арасында тубаса оорлуу төрөлгөндөр да көп кездешүүдө. Буга элдин социалдык абалы себеп болууда дешет дарыгерлер. Мындан сырткары облустук төрөт бөлүмүнүн билдирүүсү боюнча кыз балдарга салыштырмалуу эркек балдардын төрөлүүсү көп кездешүүдө. Бир жылдын ичинде 1579 кыз төрөлгөн болсо, 1696 уул бала төрөлгөн. Ошондо 117 уул бала кыз балага караганда ашыгыраак. А бийилги 11 жылдын эсебин алсак, 1434 уул бала төрөлгөн, 1387 кыз бала төрөлгөн. Ал эми Баткен районунун Кыштут айылында 2010 жылы бир да кыз төрөлбөптүр. Учурда бул жылы төрөлгөндөр 2 класста окуп жатышат. Мындан улам айылдагы мектепте 16 эркек баладан куралган класс бар. Бул класстын окуучулары бизде да кыз классташтарыбыз болсо деп кыялданышат. Биздин класста кыздар бар болгондо жакшы деп башкаларда бар. Бизде да кыздар болгондо жакшы окуйт эдик. Бири-бирибизге жардам берет эдик. Жакшы окудум. Эми биз муну 12 иштедик, а 3-күндү деп жазабыз кептерибизге. Жалаң эркек балдардан куралган окуучуларды тартипке салууда чоң түйшүк дейт класс жетекчи. Алардын арасында кыз бала болгондо бир аз тартынышып, өздөрүнүн жүрүм турумуна көңүл бурушат эле. Көп жылдан бери мектепте сабак өтүп, тажрыйбамда биринчи жолу кыз бала жок окуучуларга билим берүүдөмүн дейт мугалим. Ушунча окуучуларды окутуп жүрүп, мындай эркек балдар менен иштеш өтө кыйын экен. Мен ушунча 15-20 жыл иштесем дагы, бул бир жылым 15 жылдай эле сезилип кетти. Бул балдар өтө келгенимде шок. Даже эч нерсеге кулак салышпайт эле. Эми аста-аста үйрөтүп атам. Кыштут айылы Кыргызстандагы табигый жаратылыш шарты өзгөчө айыл болгондуктан кыш мезгилинде 3 ай күн тийбейт. Ал эми жай айларында ай көрүнбөйт экен. Ошол себептүү айылдагы төрөттүн да өзгөчө болуусу мүмкүн деген жоромолдор айтылууда. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.